Адахан Мадумаровдун тарапташы Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулун Бишкектин 1-май райондук соту 20-октябрга чейин камакка алды. Аны 21-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармаган. Эми саясий куугунтук ушул бүгүндөрдө өтөт. Жетебиз, келебиз дегендей. Биз мыйзамдан чыкпайбыз. Мыйзам биздин жол. Замирбек Шамшидин уулуна кылмыш иши 8-октябрда эле козголгон. Алга чага бийликти басып алууга чакырык жасоо айыбы коюлган. Бирок 13-сентябрдагы шаардык соттун алдындагы Адахан Мадумаровду коргогон митингден кийин башка беренеге тагыраагы кылмыш жаза кодексинин 278 массалык башалмандыктар беренесине алмаштырылган. Башында 8-сентябрда эле козголгон иш экен. 8-сентябрда 327 берененин пункт 1-часть 2 менен козголгон. Бирок ага карабастан 13-сентябрь күнү Бишкек шаардык соттун алдындагы айтылган сөзүн экспертизага берип, ал жердеги жанагындай жашыруун чакырык немелер бар деп туруп, ошонун негизинде азыр то есть ишти 8-сентябрда ал Бишкек шаардык соту болгучакты козгоп атышат. Анан кийин кайра башка статьяга переквалификация кылып туруп, массовый беспорядки калп айтпасам ошо. Эскерте кетсек, 13-сентябрда Адахан Мадумаровдун камалышына байланыштуу Бишкек шаардык сотунун алдында тарапташтары митинг өткөргөн. Ал жерде активист Замирбек Шамшидин уулу да сөз сүйлөп, Мадумаровдун бошотулушун талап кылган болчу. Биз бүгүн бир кишинин тагдыры деп чыккан жокпуз. Мадумаровдун тагдыры бир кишинин тагдырыдыр. Ашып барса бир үй бүлөнүн тагдырыдыр. Же колдоп кеткен анчамча фанатынын тагдыры ошонун жүрөгү ооруйчтур. Бирок анын артындакылары страшный нерселер турат. Эгерде Мадумаровду жапкан болсоң, анда өлкөдө эмне болот деп атат. Акыйкат айткан киши калбайт деп атат. Эгер акыйкат айтчыларды мынтип кырка берсең, анда өзүң билип өтөң төргө ийе турган заман келсе, бул нерсени кырка албайсың. Анткени бул эмнеден Кыргыздын каны менен кошо эрчиген айланып турган нерсе. Эркиндикти эч ким кырка албайт. Өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп атаган 32 жаштагы Замирбек Шамшидин уулу 2021-жылдагы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкерлигин койгон. Коомчулукка активист катары белгилүү. Буга чейин учурдагы бийликтин айрым аракеттерин ачык сынга алып келген. Протокол менен эч кандай кылмыш иши козголуп, же болбосо протокол менен мамлекеттер арасындагы жер чечилиши мүмкүн эмес. Муну Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзүндө кайталап айтып далилдеп берген. 4 жолу бар, мага келет, кайра парламентке барат, кайра мага келет, анан коюлат деп. Анан мен ушул президентке дагы, кыргыз коомчулугуна да кайрылат элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Шайлообек Дүйшеевдин жакшы ыры бар. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат, акыры жолду көргөн падышалар өлүшпөйт дейт. Эгерде сиз жолуңуз узак болсун десеңиз, Кыргызстанды өнүктүрөм, өстүрөм деген ниетиңиз толук бар боло турган болсо, анда подхалимдерди эмес, Мадумаровго окшогон, бизге окшогондой позициясын аныктап алган, кулап баратасыз деген жолду көрсөтүп тургандар жок, кулабайсың, баса бер дегендерди эмес, кулайсың дегендерди уксаңыз, Кудай кааласа, мекенге, мамлекетке көп кызматты кыласыз. Замирбек Шамшидин уулунун 3 кичинекей кызы бар. Жубайы балдар менен учурда Батирде жашайт. Алар өлкөдөгү акыйкаттык жана калыстык үчүн күйгөн атасын үйүндө күтүшөт.